Түркияга барган мигранттардын саны көбөйгөн сайын кыргыздардын өздөрүнүн ичинде да алдамчылык күч алганы айтылат. Анкара шаарында Тамара Султаналиева аттуу жаран 30 кишиге жасалма учак билет сатып, акчаларын алып качып кеткен. Ал учурда Түркия полициясы тарабынан изделүүдө. Кененирээк Анкара шаарынан кесиптешибиз Клара Кудайбергенованын материалында. Түркияда жашап иштеп окуп жүргөн кыргыздардын саны Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин расмий маалыматы боюнча 30 миңден ашат. Ал эми расмий катталбагандардын санын кошсок, андан да артат. Бул мамлекеттин чоң шаарлары болгон Истанбул, Анкара, Анталия, Измирде басымдуу көпчүлүк мигрант кыргыз кыз-келиндери үй кызматчылык, кара адамдарды жана балдарды карап эмгектенишет. Айлык маяналарын 300дөн 500 долларга чейин иштеген иштерине жараша алышат. Жетишпеген жашоонун ишсиздиктин айынан үй бүлөсүн багайын деп келген аялдардын иши албетте жеңил эмес жана айлыктары да көп эмес. Анысы аз келгенсип, алдамчыларга туш болушууда. Кандай азап менен ушул жерде иштеп, кандай азап менен ушул акчаны табабыз, Тамарага жөндөн жок алдырып, ушундай кыйынчылыктарды көрүп, азапты жеп отурабыз. Ыйлайын десем көз жашым деле чыкпай калды. Үйдө 2 балам бар. Жалаң ушундайдын азабынан күйөөм менен да ажырашканмын. Иштеп тиякта биякта жүрүп, кредитимди да төлөп бүттүм. Азап менен ушундай жашоодо ушундай болдук. Ушу Тамараны жардам берип, таап бергениңерге суранабыз. Тамара Султаналиева аттуу айым Кыргызстандан эле учак билеттерин сатып иштеген экен. Түркияга келгенден кийин дагы бул ишти алып барууну чечип, Анкарада ал алгач мигранттардын ар түрдүү кызматтары менен алектенген фирмалардын кеңселеринен ижарага бөлмө алып, билет сатып жана карго жөнөтүп баштаган. Мен келип өзүм акчамды сураганда да чөнтөгүнөн 50 лирасы бар экен. Мага 50 лира берди. Анан кийин сумкасында мен да таң калам да Жайлан айтканына кошулам. Дайыма көчөдө жүргөндө эч тамак ичпегенге, мындай эме кылбаганга аракеттенет да. Анан мен мисалы алдамчы катын болсо, тиерден көрүп тигини алып, муну алып кийинмек да. Мисалы кийингенде да аябай жөнөкөй бирдеке алайын деп мен жанымда болуп калган. Муну десең эле эже коротпоңуз, акчаңызды минтпей эле коелучу деп. Анан мен дайын нерсеге барат деп такыр ойлогон эмесмин. Акыркы жолу Тамара айым Пойрас фирмасынын ээси Гүртекин Кая аттуу түрк жаранынын офисинен бир бөлмөнү ижарага алып, учак билеттерин сата баштаган. Бул жерден алгач элдин ишеничине кирип, бардык кызматтар өз нугу менен жүрүп турган. Ошентсе дагы анын жашоо шарты, материалдык абалынын начар болгондугун, ага кошумча мойнунда мурункудан калган карыздары бар экендигин аны тааныгандар билдиришти. Тамара Hanım'ı ben Тамара менен биз бул жылдын 5 февралынан баштап тааныш болуп калдык. Ага мигранттардын кызматтары үчүн офисибиздеги кичинекей бөлмөнү ижарага бердик. Айына 500 лирадан төлөп турмай болду. Ошондон кийин 6 ай боюнча иштери жакшы жүрүп, жакшы иштеди. Андан соң акыркы айда ушинтип жасалма билет сатып, элдин акчасын чогултуп качып кетти. Кеңсебизге 25 август күнү Тамарадан билет алган кардар арызданып келди. Ал аэропортко барып, учаарда жасалма билет экенин ал жактан билген. Ошол күнү Тамара айым жумушка келбей койду. Эртеси күнү Стамбул шаарына качып кеткени белгилүү болду. Топкапы деген райондо Ювам деген отелдин жанында экендигин геокарта көрсөтүп турду. Мен WhatsApp'ына жаздым. Эмне болсоң да кел, жардам берели, качпа деп. Ал дароо телефонун жаап салды. Ошо менен дайыны жок. kendisini çevireceğini söyledi. Билет алган 30 кишинин бардыгы 2 эсе чыгым болуп, мекенине кетүү үчүн кайрадан учак билеттерин алышкан. Башкача айтканда, 2 айлык эмгек акылары сарпталган. Иш учурунда чыга албаган мигранттар Тамарага билет боюнча кайрылгандыгында, ал өзүнүн уулун жиберип болсо да акчаларын алдырып турган. Бизде эле ошол кыргыздардын Анкарада иш группасы бар. WhatsApp группасы ишсиздерге жардам бергенге ошактан болгон иштерди бес комиссионду чыгарып турушат. Ошака жазып калышты, арзан билет сатып атыптыр. Аны деле Тамаранын деле таануучу эмеспиз. Ошактан эле номерин алып чалып калдык. Биз менен деле 2 ай эртерээк алып коюн деп, бир аз арзаныраак болот деп ошентип сурадык. Сурасак арзаныраак болот, скидка болуп атат деп октябрдын 29-уна алдым. Ошентип жабырлануучулар айласы кетип, ал билет саткан фирманын кеңсесине келип, арыз муңдарын айтышкан. 30 кардардын жалпы чыгымы 7000 долларды түзөт. Фирма башчысы бул иш боюнча Түркиянын башкы прокуратурасына арыз менен кайрылгандыгын билдирди.
Oradaki ertesi günde Тамарадан билет алгандар кайрадан 2 эсе чыгым болуп, башка билет алышып, көпчүлүгү Кыргызстанга кетишти. Бардык жабырлануучулардын арыздарын бириктирип, башкы прокуратурага арыз менен кайрылдым. Учурда мыйзамга ылайык издөө жүрүп жатат. Полиция издөө салган. Кандай болгон күндө да ал башка өлкөгө кача албайт. Учакка жана автобустарга түшө албайт, кармалат. Менимче ал азыр Стамбулда бир жерде жашынып жатат деп ойлоп атам. ben geliyorum. Учурда Тамара Султаналиева ортодо качып дайыны жок болуп жатат. Андыктан биз да анын үнүн угузалы десек эч кандай мүмкүн эмес. Туугандарына телефон менен кайрылып, бул окуяга жана Тамара айымдын өзүнө тиешелүү маалыматтарды сураганыбызда жооп берүүдөн баш тартышты. Түркияга жаңы келген жана бул жерде эмгектенип жаткан кыргыз жарандарынын ишенчек болбой, мындай алдамчылыктардан, көз боемочулуктардан алыс болуулары үчүн мындай фактыны сабак болсун деп сунуштадык. Клара Кудайбергенова, Түркия, Анкара шаары.